Учурда акырда ал боюнча айтып коеюн. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекетибиз ар бир мамлекет бай. Кембагал мамлекет болбойт. Бардык мамлекетте байлыктары бар, кем байлыктары бар. Жана биздин мамлекетте ошондой бай болгон. Дагы деле байбыз. Бирок ошол байлыгыбызды өзүбүз иштетпестен, байлыгыбызды талап тоноого таштап койбодукпу? Мен бир-эки мисалдарды айтып берейин сиздерге. Бизден лицензияны ушуга чейин мамлекеттен, мына кен байлыктарды, алтын кен байлыктарды иштетүү боюнча лицензияны мамлекеттен бекер алып жүрүшкөн. Бекер алып жүрүшөт, өздөрү алып барып сатышат, иштетпейт. Ал экинчисине, үчүнчүсүнө сатат, ар бири ошентип байып кете берген. Мамлекетке, элге, журтка эч нерсе жок. Байлыгыбыз талана берген, толоно берген. Мына Долпуран боюнча айтып коеюнчу сиздерге, ушу кеминдиктер барбы бул жерде, ошо чоң кеминде, мына аксакалдар отурасыңар. Ушул Долпуран кенини 5 лицензияны мамлекеттен бекер алышкан. Мамлекеттен бекер алган убагында. Мамлекеттен 1% үлүшү жок ушул жерде. Так. Анан кийин муну башкаларга 32 миллион долларга сатып кеткен. Ортодон жөн эле мамлекеттен бекер лицензия алды, 32 миллион долларга сатты. Бул 3 миллиард сом. Карасаңар эми. Байлыгыбыз тонолдубу? Тонолду. Кимдир бирөө 3 миллиард сомду алып кетти. Мамлекетке бир сом акча түшкөн жок. Элге бир тыйын пайдасы жок. Кен байлыгыбыз тонолду. Ал эми булар алып алыптыр, булар даже тоноп атышат. Булар эми казып бул жерде биз азыр аныктап атабыз. Ушул 5 лицензиянын тегерегиндеги биздин жер кен байлыктарыбыздын баасы, мындай приблизительно айтканда 10 миллиард доллардын тегерегинде экен. Мына Долпурандын баасы. Мамлекетке бир сом түшө элек али. Бир сом пайдасы жок. Казылып талкаланып атат, тоолорубуз талкаланып атат. Эч кимдин иши жок. Булар мына ушинтип отуруп налог төлөйбүз дейт. Налогду и так төлөйт. Налогду бардык ишкана төлөйт. Керек болсо могул жерде такс айдап жүргөн дагы налог төлөп атат. Налог төлөгөнгө шылтоолоо болуш керек. Ар бир мамлекеттин кен байлыгында биздин мамлекеттин үлүшү жана мамлекеттин элдин ырыскысы болуш керек. Болуп жүргөн бул. Ал эми муну биз бекер берип коюп, бекер талатып коюп, кайсыл бир чиновниктер чөнтөгүнө өзүнө тыйынын алып туруп жүрүп жүрүшкөн. Мындай болбойт. Мамлекетибиздин бир дагы кен байлыгын талатпайбыз. Бардыгы Кудай буйруса элдин пайдасына иштешет. Мына ушул жерде азыр Долпуран боюнча мен өзүм чоң кеминге барганымда бир ай болуп калды окшойт чамасы. Убада бердим эле ошол текшерип чыгамын деп. Текшерип чыктык. Мыйзамдуулугун аныктадык, мыйзамсыздыгын аныктадык булардын. Ошонун негизинде азыр башкы директору камакта отурат. Бир нече ондогон экологияга зыян келтирген. Муну менен токтоп калбайт. Биз бул Долпуранды эгер мамлекетке пайдасы тийсе, ошол 10 миллиардтан кайсыл части, кайсыл бир чоң бөлүгү мамлекетке пайдасы тие турган болсо иштетебиз. Тийбей турган болсо иштетпейбиз. Жөндөн жөн кимдир бирөө биздин алтыныбызды, кенибизди казып кете албайт. Биз буга жол бербейбиз, Кудай буйруса. Мындай нерселер бардык жакта да болуп жүрөт. Мына Ылдыйда дагы бир жерде ошол мурдагы бийликтер тушунда берип жиберишкен чоң кен байлыктарыбызды. Миллиардтаган, 10 миллиардтаган кен байлыктарыбызды берип жиберишкен. Мамлекеттин 1% үлүшү жок. Налог төлөп атат деп коет, налогду и так төлөшөт. И так төлөш керек налогду, ким иштесе дагы. Мына силер врачтар айлык алып атасыңар, налог төлөп атасыңар да, туурабы? И так төлөйбүз налогду. Ушинтип эле мамлекетибизди талап тоной беришкен. Мына азыр ачык айтсак тигили таласта бир жеркенибиз ушундай. 10 миллиардтан ашык стоимость ошол жеркенди. Мамлекеттин 1% үлүшү жок. 1% үлүшү жок ошону. Мына Атамбаев берип жиберген ошону. Бүгүнкү күндө. Налог төлөп атабыз деп отурушат. Ошондуктан урматтуу эл журт, бул жактан дагы биз чоң жумуштар жүргүзүп атабыз. Бул маселелер боюнча акыркы эле 2025 эле жылы 200ге жакын лицензияны кайтарып алдык. Биздин экологияны талкалаган компаниялардын баарын текшерип чыгып 100 миллион доллардан ашык акчасын төлөттүрдүк. Көптөгөн ишканалар азыр токтоп турат. Биз айтып атабыз, пайдаңар тийбесе дагы зыяныңар тийбесин деп атабыз. Бизге алар иштеп, өздөрү айлык таап, байып кете берип,
Анан бизге зыян тийип калган кен байлыктын кереги жок деп атабыз. Биз колубуздан келбесе кийинки муун иштетер. Так. Бирок талаптоноого, талкалоого, биздин байлыктарыбызды бекер алып чыгып кетүүгө жол бербешибиз керек. Бул негизги биздин милдеттерибиздин бири. Ошондой ишканалар боюнча мен бир эки мисал катары айтып кетейин. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда Токтазан деген алтын кени бар экен. Ошол жердин жалпы лицензиясын $400,000 алган экен. 10 миллион долларга сатып аткан жерден кармап алдык биз. Муну дагы жашыруун сатышат. $400 алып 10 миллион долларга сатып аткан жерден кармап алдык. Азыр экөөсү бизде отурат, түрмөдө отурат. 10 миллионду алып келип мамлекетке төктүрдүк ошону. Мына, көрдүңөр, орто жолдон алып кетип атышат. Жок эле жерден биздикин талап тоноп атышат. Бири-бирине бир четелдикке, дагы бир четелдикке сатып эле ортодон акча жеп атышат. Биз болсо отурабыз, жолубуз талкаланган, бая башында айткандай, мектебибиз курулбайт, больницабыз моундай, айлыгыбыз тигиндей, жашаган турмушубуз моундай. А биздин эсебибизден канчалаган адамдар башка мамлекеттерде миллионер, миллиардер болуп жашап атышат. Мына ушуну токтотушубуз керек. Уюшкан кылмыштуу топтордун токен компаниялардын ишине кийлигишүүсү боюнча дагы өзгөчө көңүл буруп атабыз. Себеби бул биздин кен байлыктарыбыз бай болгонубуз менен буларды талап тоноону методикасын үйрөнүп алышкан. Булар кимдер? Булар ушу уюшкан кылмыштуу топ, жергиликтүү же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктер жана инвесторлор чогулуп бири-бирине сатып, бири-бирине алып берип, бири-бирине киреше болуп ушинтип жүрүшөт. Ушунун баардыгын токтоттук бүгүнкү күндө. Мындан ары эч ким эч кандай биздин жер байлык кендерибизди бирөө-бирөөгө сата албайт. Муну толук токтоттук. Алдыңбы, иштетесиң. Иштеттиңби, пайдасын мамлекетке төгөсүң. Төгө албайсыңбы, анда биз лицензияны алып коебуз. Болду, всё. Бирок башка бирөөгө сатып пайдасын көрбөйт эч ким.